Biz алгач Шам баяны боюнча, Шам баян темасы боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү Шам баяндын темасы бул кичипейилдик жана меймандостук. Баарыбыз билгендей эле, кичипейилдик бул эң жакшы сапаттардын бири да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак". Мен жогорку даражадагы кулук мүнөздөрдү толуктоо үчүн пайгамбар болуп жиберилдим дейт да. Демек, мусулманчылыктын, пайгамбарчылыктын негизгилердин бири эмне экен? Жакшы кулук мүнөздө болуу, жакшы адеп ахлакта болуу. Ошонун бири бул эмне? Кичипейилдик. Анан буну бардыгыңыздар билесиздер, адам кичипейил болгондо анын даражасы көтөрүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айтат: "Ва тавадаа ахадун лиллахи илля рафааху" дейт. Бул бир хадистин аягында. Ким Алла үчүн кичипейилдик кылса, Алла үчүн өзүнү жупуну кармаса, Алла Таала анын кадыр баркын көтөрөт дейт да. Биз кээ бир учурда кичипейилдик кылайын дейсиң, бирок ага текеберлик уруксат бербейт да. Мен мисалы азыр кичипейилдик кылып койсом, менин даражам түшүп калат, мени шылдың кылат, уят болуп калам деп кур намыска алдырабыз дагы, биз кичипейилдикке барбайбыз. Тилекке каршы биздин коомчулук, эми капа болбойсуздар, башка немелерге салыштырып көргөндө мындай бизде оройлук көп да. Мисалы машина айдаганда деле, мисалы суранып калсаң, же сүйлөгөндө деле, мисалы да, бул канча турат деп десең, же болбосо бирөөнү сурасаң, мисалы баланчы барбы десең, билип коюп турмун дейт да, билип коюп турмунбу дейт, мисалы да. Бул канча турат десең, көзүң көрбөйбү дейт, мисалы жазылып турбайбы, көзүң көрбөйбү деп кайра урушабыз да. Ошондой аябай көп неме кылат. Мен деле мисалы жаңы окууну бүтүп келгенде шаарда жүрүп, дүкөндөргө тияк бияка кирип, анан бир нерсе сурасам мага аябай катуу сүйлөшчү да. Анан булар баягы допу кийгендерди, намазкандарды жаман көрөт го деп, анан кээде жалаң баш эле чыгып көрдүм. Анда деле баягыдай орой мамиле байкалды да. Эми бул жакта жашап жүргөндөргө сезилбейт, бирок баягыдай сыртта жүрүп неме келгенде билин байкалып калат да. Ошого биз кичипейил болгонду үйрөнүшүбүз керек. Ал эң биринчи кичипейилдик үйдөн башталат. Үйдө өзүбүз, албетте эми айткан оңой, бирок ага амал кылуу кыйын го, бирок кыйын болсо деле өзүбүздү үйрөтүшүбүз керек да. Үй бүлөдө мисалы ата кичипейил болуш керек, энеси кичипейил болуш керек. Ошодон балдар үлгү алып, анан буюрса бизде коомчулукта иншалла кичипейилдик таркайт да, иншалла. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ла тусаир хаддака лин-нас, ва ла тамши фил арди мараха. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур." Адамдарга кекирейбе жана жер үстүндө текеберлене баспа дейт. Демек, мындай да, "Ва ла тусаир хаддака лин-нас", адамдарга сүйлөгөндө биз мындай бирөө сага карап сүйлөгөндөчү, сен анын жүзүнө карап сүйлөшүшүң керек да, ал мененчи. Ал эми сен сүйлөсөң, ал наркы тарап башка жакты карап кетип калса, бул текеберликке кирип калат шариятыбыздачы. Өткөндө мисалы мен бирөөгө сүйлөп атам, ал артын карап, мени карап мындай басып кетип атат да. Бул болбойт. Ошондуктан эгер кайсы бир адам ошондой мамиле кыла турган болсо, ошону ойлонуп туруп, анан муну ташташ керек да. Себеби бул адепсиздикке кирет. Алла Таалам Куранда бул аятка түздөн-түз карама каршы келип калат да. "Вала тусаир хаддака лин-нас", адамдардан жүзүңдү бурбагың дейт. "Вала тамши фил арди мараха", ошондой эле жер бетинде баягы текеберлене баспа дейт. Баягыдай мисалы кымбат машиналарды айдашат, адамдар кымбат машинаны айдап, үнүн баягы глушителби, ошону тешип салабы, кылат, кысасы элдин баарын түндө айрыкча каттуу неме кылып газды басып ыза келтирүү да адамдаргачы, айрыкча жаш балдарга мисалы да. Түнү ошондой адамдар бар. Өзү кээ бир спортивный машиналар болот, катуу үн чыгарат да, аны дагы кылат, дагы кошуп кылат да. Бул кылганы. Ошондой эле мисалы текеберликке кирет? Машиналарды айдаганда кээ бир адамдар бар,
жол бошотпойт да. Мына Фрунзе көчөсү барыңыздар билесиздер. Пробка болгон учурда тыгылып эки машина батса болот да. Бияктан бир карыш калтырыпчы. Эми пробкада. Ошондо деле кээ бир адамдар кымбат машина айдагандарчы ортодо туруп алат да. Текебер болсоң карап турат, эки жактан эки линия менен тыгылып турат. Ошого мындай кичипейил болушубуз керек да. Эмне үчүн мен дайыма машинаны айтам? Себеби биз эгер машинаны туура айдаганды билсек, жол эрежесин сактасак, биздин башка кулук мүнөздөрүбүз ошого жараша оңолот да. Себеби бул жол эрежесин сактаган адам табиатта, жашоодо башка эрежелерди деле сактайт да. Жол эрежесинде башкалардын укугун сактаган адам жумушта, үйдө деле, сүйлөгөндө адам акысынан коркот. Биз адам акысынан коркушубуз керек да. Себеби адам акысы бул баягы сооп амалдар менен кечирилбейт. Сен мисалы бирөөдү гыйбат кылган болсоң, бирөөнүн акысына өткөн болсоң, бирөөдүн мал мүлкүн тартып алган болсоң, уурулук кылган болсоң, тоноп алган болсоң, мисалда эмне кылбаганың, доомат кылып, мисалы каматып жиберген болсоң, булар сен азыр намазга келип, мечитке кирип, намаз окуп, ажылыкка барып, ыйлаганың менен кечирилбейт. Ал адам акысы. Ошол кишиге барып, ошодон кечирим сурашың керек. Алдына өтүп, финансылык болсо төлөп беришиң керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Атадуруна манил муфлис" дейт. Банкрот адамды билесиңерби деген да. Ана сахабалар айткан, акчасы жок адам, тыйыны жок, алтын күмүшү жок, эч кандай буюм терими жок дегенде жок дейт. Чыныгы банкрот адам бул менин үмөтүмдө кыямат күнүндө көптөгөн сооптор менен келет дейт. Карасаң намаз, орозо, ажылык, зекет, аябай садака менен көптөгөн сооптор менен келет. Анан мындай эле карасаң бирөөнү урган болот, бирөөнү сөккөн болот, бирөөнү тилдеген болот, бирөөнү канын төккөн болот. Ошонун баарына соопторунан берип, аягында эч кандай калбай калганда, эч сооп калбай калганда алардын күнөөлөрүн да калат дейт да, өзүнүкү аз келгенсипчи. Ошондуктан биз адам акысына өткөндөн этет болойлу да. Ошондой эле Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, вaqsid fi mashik waghdud min sawtik" дейт. Басканда мындай орточо бас дейт да. Ошондой эле сүйлөгөндө үнүңдү басаңдат дейт. Албетте үндөрдүн эң жаманы, баягыда адамдын кулагына жагымсыз үндөрдүн эң жаманы бул эшектердин үнү деген да. Ошондуктан баягы басканда деле ар бирибиз кайсыл жерде кандай басканын билишибиз керек да. Кээ бир жерде шашылып басасың, кээ бир жерде акырын басасың, ошонун баарын билишибиз керек. Ошондой эле сүйлөгөндө мисалы кандай үндө сүйлөйсүң, ошо этибар беришиң керек да. Катуу сүйлөйсүңбү же акырын сүйлөйсүңбү? Анан ошонун баарын этибарга алып, ошого жараша сүйлөшүбүз керек да. Ошондой эле Пайгамбар башында, бул хадисте башында айтып койдук: "Ма тавада лиллахи ахадун илля рафа'у". Ким Алла үчүн кичипейилдик кылса, Алла Таала анын даражасын көтөрөт дейт да. Канчалык ал кичипейил болсо, ошончолук даражасы көтөрүлөт деген да. Хадистин маанисичи. Дагы бир хадистин маанисинде айтат: "Кичипейилдерге берилген жакшылык жана Аллахтын ыраазычылыгы менен кабыл алынган байлык бул Аллахтын берген эң чоң сыйлыгы" дейт. Ал эми меймандостук боюнча бул эми берешендик, мисалы бизге биздин эл аябай эле башка коомдорго салыштырганда аябай меймандос келет. Эми бул биз мисалы кыргыз болгонубуздан неме кылбайбыз, муну салыштырып деле баягы байкап жүрөбүз. Биздин эл аябай меймандос келет, келген конокторун сыйлайт, үйдө эң жакшы тамагын, эң жакшы немелерин сакташат конок келиши үчүнчү. Бизде коноктосуу бул 3 күн болот. 3 күн, анан 3 күндөн кийин анан суралат. Кайсыл максатта келдиңиз депчи. 3 күнгө чейин конок келсе сурабаш керек да, эмнеге келдиң депчи. Анан тилекке каршы азыр бизде заман өзгөрүп кетти. Бирөөгө мисалы жөн бара албай калдык да. Телефон чалып анан барабыз. Үйдөсүңбү, үйдө эмессиңби депчи. Илгери биз телефон жок учурунда 90-жылдары андан кийин мисалда мындай эле барчубуз туугандардын үйүнөчү. Азыр болсо чукул барсаң ал деле таң калат. Эмнеге келди экен депчи. Же сурай албайт. Меймандостук албетте жакшы сапат, бирок биз баягыдай меймандостук кылабыз деп
беришендик кылабыз деп биз не тапканыбыздын баардыгын ысырапкерчилик баягы той топурга сарптап коюп атабыз да. Адамдар мисалы чет өлкөдө жылдап иштейт дагы, жаштар келип алып той кылат, канча миң долларды сарптайт мисалы да. Анан үйлөнүп кайра тойдон кийин 1-2 айдан кийин кайра дагы жумушка иштеген кетет, миграциягачы. Андай кылбашыбыз керек да. Шариятыбызда өзү той маселесинде бир союш менен той эсептелинет, той болду депчи. Баягы бизде айылдарда мисалы той кылбай деле жөн эле киргизип алды дейт, ошондо деле эки тарап мисалы соет 3-төн 4-төн кой. Бул деле шариятыбызда той эсебинде болот да. Бирок бизде эмне сөзсүз баягыдай дүңгүрөтүп той бериш керек деген неме сиңип калган, тилекке каршы. Анан меймандостукту ашыкча колдонгондуктан бизде ысырапкерчилик көп, бизде той топур көп, бизде баягы аптека менен дагы эмне баягы тойканалар көп да, тилекке каршы. Ошого биз албетте меймандостук кылышыбыз керек, бирок не чеги менен. Анан кулук мүнөзүбүздү оңдошубуз керек. Мисалы эч бир адам айтпаш керек да, мен ушинтип жаралганмын, мен ушул бойдон өлүп кетем деп. Жок, биз аракет кылсак, буюрса оңолобуз да. Бирок маселе кээ бир кулук мүнөздөрдү оңдош үчүн убакыт керек, талап кылынат экен да. Кээ бир кулук мүнөздөр мисалы 1 айда оңолот экен, кээ биркилер 1 жылда, кээ биркилер андан ашыкча 5 жыл, 10 жыл убакыт талап кылынат да. Ошого көп аракет кылышыбыз керек.